Варух менен тиги Хаджалоону бириктирген жолду куруу маселелери каралып тур. Бүгүн ал жол бар. Кыргызстандын балансында тажик жарандары колдонуп келе жатат. Бардык тажик жарандардын коопсуздугу ал жерде камтылган. Дагы башка бир жол куруунун эч кажети жок деп айтмакчымын. Эгерде бул маселе чечиле турган болсо, анда Баткен областынын жарымы, бир 140–150 миң калк кайра анклав болуп калышы ыктымалдыгы бар да. Ошондуктан бул жолго баруу болбойт. 30 жылдан бери бул маселени көтөрүп келишет, бирок биздикилер ошол биз Кыргызстан үчүн максатсыз болгондугу үчүн, мындай стратегиялык өтө мындай туура эмес чечим болгондугунан биздикилер буга барбай келген да. Булар 275 метрди жаап коюп атпайбы көп элечи. Анан ошол учурда биз тиги Варух жакты тосулуп, анан булар сүйлөшүүгө келчү да. Анан эгерде биз азыр Варухту ачып берип кое турган болсок, бул жагыбызда жабык боло турган болсо, анда булар эч кандай сүйлөшүүгө келбей, каалаган чечимин кабыл алдырат да. Ал жерде эми негизги мындай ачык эле айтышыбыз керек, суу ресурстарына болгон немелер болуп атат, аракеттер болуп атат. Мүмкүн болушунча өзүнө көбүрөөк сууду алуу боюнча иш аракеттер болуп атат. Эгерде ошол Варух менен өзүнүн материковый территориясын бириктире турган болсо, ал ошол ак суу биздин дарыяны бойлой болот дагы, ошол суу толугу менен башка мамлекеттин карамагына өтүп кетүү коркунучу бар. Ошондуктан мен ойлойм, бул протоколду ишке ашыруунун эч зарыл